الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا بعد من آداب الإسلام atlı kitabımızın 13. beti taqtab aytqanda ekинчи adabine kelgenmiz. Айтып атат шейх бизге кайрылып: "Иза дахалта бейтака ау харажта минху", эгерде сен үйгө кире турган болсоң, же болбосо үйдөн чыга турган болсоң, "Фасаллим ала ман фихи мин ахлика мин закарин ау унса битахиятил муслимин". Ошол үйдө ким бар болобу, мейли аял заты болсун, эркек кишиси болсун, айырмасы жок, бардыгына салам бер дейт. Мусулмандардын салам менен саламдаш дейт аларга. Ва унванул ислам, исламдын немеси битахиятил муслимин ва унванил ислам. Жана ошондой эле исламдын белгиси болгон ошол салам менен салам бер деп атат. Алга ise ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деген. Бул ошол дуа катары айтылып атат да, булчу. Дуа катары айтылып атат. Алла Тааланын силерге саламы болсун, рахматы болсун, мээримдүүлүгү болсун, баракасы болсун, берекеси болсун деп атат да. Айтып атат: "Вала та'дил ан хадиhi тахиятил исламиyyati ila гайриха". Бул ошол исламдын, мындай айтканда, исламдын ромуз болгон, символ болгон ошол саламды таштап, ичинде плюс дуа да камтылган саламды таштап туруп, башка бир немеге саламдашууга өтүп кетпе дейт. Мисалы кандай десе айтып атат: "Мин бул жакта эмне болуп атат? Баяния болуп атат". Кандай мисалы? Мин баяния, анан биз буга чейин да бир жерде өткөнбүз, мин баяния машубатун бит табаид деп неметип бергенде. Мин баяния плюс табаидти түшүндүргөн. Кээ бир учурда ушундай да болуп калат. Мисалы үчүн кандай? Ошол саламдардын кээ бири мындай деп түшүндүрүп берип атат. Мин собахил хойр. Собахил хойр деп бүгүнкү күндө деле биякта деле колдонот, Собахил хойр, собахил фул деп коет. Собахил нур деп коет мисалы үчүнчү. Ошого окшон ау мархабан ау нахвихима жол болсо, бизче кутман таң, саламатсызбы деген ошондой караганда ошол биздин немебиз исламдын немеси менен саламдашкыла деп атат да. Эми айтып атат: "Фа эмне үчүн ошол нерсени мого жанагы башка ошол ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатудан башкалар менен саламдашпагыла" деп атат. Эмне үчүн десе, мынтип деле саламдашып койгон жакшы, бүгүнкү күндө жоктон көрөк кээде эгерде ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху деп айта албасаң дагы, жок дегенде ошентип саламдашып берип койгону жакшы. Бирок эң жакшысы эмне болуш керек экен? Ошол мусулмандардын саламы менен саламдашышыбыз керек экен да. Эми айтып атат: "Бирок эгерде сен дайыма өзүңө бир адат кылып алып, дайыма ушул салам менен берип кала турган болсоң, мусулмандардын саламын таштап кое турган болсоң, анда бул нерсе айтып атат: "Вала неме деди? Фа ина удулака анха ила гайриха имататун лаха" дейт. Анткени ошол жанагы ислам саламын таштап, башка саламды өзүңө адат кылып алып турган болсоң, ошол нерсе эмне кылат дейт? Ошол исламдын белгиси болгон, символ болгон саламды эмне кылып койгон болот дейт? Өлтүрүп жокко чыгарган болуп калат дейт. Таштаган болуп калат. Вахия шиарул ислам, алем бул ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деген ислам дининин символу болуп атат. Ва унванул муслимин, жана ошондой эле мусулмандардын белгиси болуп атат. Мусулмандар эгерде кайсы бир жерде адамдар ассаламу алейкум деп саламдашса, сиз эмне деп билесиз ошол жерде? Ошол адамдар мусулмандар экен деп билесиз да. Ошону айтып атат. Ва унванул муслимин الذي رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул нерсени бизге түзүп берген. Несі менен? Өзүнүн сөзү менен, кыймыл аракети менен бизге көрсөтүп түзүп берип кеткен. Ва алламаху, керек болсо, ли хадимихи аль-жалил Анас. Өзүнүн бир улуу, бир ошондой кызматчысы болгон Анас радиаллаху анхуга дагы бул саламды үйрөтүп кеткен. Ушул саламды айтып жүр деп. Кала Анас радиаллаху анху кала ли Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам я бунай. Анас радиаллаху анху бизге ошол жана пайгамбарыбыз менен болгон сонун күндөрүн бизге эмне кылып берип атат? Чагылдырып айтып берип атат. Не деп айткан пайгамбарыбыз мага мындай деп айткан дейт. Я бунайя дейт. Карасаңыз, субханалла. Я бунай. Ябни деп айткан жок. Мисалы үчүн мындай ибни десе деле болот да. Я бунай деп эркелетип айтып атат да. Кулунум дегендей мисалы үчүнчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи кандай ичинде өзүнүн неме, ичинде мээримдүүлүктү көтөрүп жүргөн. Айтып атат, ушунчалык эркелетип, өзүнүн немесине мээримине бөлөп, я бунайя, эй балакай деп атат. Ида дахалта ала ахлика фасаллим. Эгерде үйүңө кирип бара турган болсоң, үйгө кирип бара турган болсоң, эмне кыл дейт? Аларга салам бер дейт. Якуну баракатан алейка ва ала ахлика. Ошол сенин салам беришиң, ошол үйгө, ошол үйдөгү жашап аткан адамдарга плюс өзүңө дагы эмне болот дейт? Береке болот дейт да. Анткени бул нерсе эмне болуп атат? Дуа кылып атат. Сен үйгө кирип аткан болсоң,
ошол үйдөгү адамдарга үйдүн ичине дуа кылып аткан болсоң, ошол дуанын пайдасы сөзсүз өзүңө кайтып келет да. Ошондон бул нерсени таштаба. Раваху Тирмизи, имам Тирмизи риваят кылган. وقال قتادة أحد أعلام التابعين الفضلاء. Ошол табииндердин арасында дагы өзү бизде салафу солихин дегендерде ошол жанагы неме да сахабалар болгон, табииндер, анан таба табииндер. Табиин болуш өзү чоң бир мындай шарафат да. Өзү бир чоң бир кадыр бар. Ошонун арасында дагы эң тандалынган, эң көрүнүктүү болгон ошондой неме табииндердин бирөөсү мына катада мындай деп айтат дейт. إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك. Сен эгерде үйүңө кире турган болсоң, анда үйдөгү ошол адамдарга салам айт. Фахум не үчүн салам айт? Не үчүн салам айт? Буга чейин биз айтканбыз, ар бир алымдардын айткан сөзү бир немеге жооп катары болот. Ошол айтылган сөздөн кийин сөз түрдө анын далили себеби болот. Ошол азыркы фахум деп айтып келген сөзү, лианна деп келген сөздөрдүн бардыгы ошол далилди, же болбосо ошол айтылган сөздүн себебин баяндайт. Эмне үчүн салам беришим керек десе, ошол сиздин сурооңузга жооп берип атат. Биякта камтылган сурооңузга эмне деп? Фахум ахакку ман салламта алейхим. Анткени бул ошол жанагы үйдөгү адамдар, эмне үчүн мен үйдөгүлөргө салам беришим керек десе, анткени үйдө жашаган адамдар сенин саламыңа, сенин дуаңа эң бир мындай татыктуу болгон адамдар мына ушулар дейт да. А сен мисалы үчүн бүгүнкү күндө кандай болуп кетти? Адамдар сыртка чыкса, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, үйгө келип атканда эшикти тебип кирет да. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда неме өзгөрүп кетти да, баалуулуктар өзгөрүп кетти. Бул нерсе бизге ошол нерсени үйрөтүп атат. Демек, эң биринчи сен жакшылык кыла турган болсоң, үй бүлөңө жакшылык кыл. Жакшылык кыла турган болсоң, жубайыңа жакшылык кыл, балаңа жакшылык кыл, бир туугандарыңа жакшылык кыл, ата-энеңе жакшылык кыл мисалы. А бирок көчөгө чыкканда эмне болуп калат бизде? Бүгүнкү күндө көчөгө чыкканда ушунчалык периште да, субханалла, астагфируллах деп мындай неметип, мындай образга кирип, мындан өткөн периште жок. Мындан өткөн мындай такыба адам жок да. Бирок орто мындай жалгыз калган эмне кылып атат, Аллаху алам. Үйүнө кирип атканда адамдар менен ошол үйүндөгүлөр менен мамиле кылып атканы кандай болуп атат? Көчөгө чыккан астагфир, таксыр деп кечирип коюңуз деп. Бирок эмне болуп калат? Үйгө киргенде ошол нерсенин бирөөсү да жок да. Ошол нерсени айтып атат. Демек, эң биринчи сенин ошол дуаңа татыктуу болгон адамдар, сенден бир мындай амандыкты, тынчтыкты күткөн адамдар ким экен? Үйүңдөгү адамдар деп атат да. Бирок бүгүнкү күндө тетир болуп кетти көп нерсе. Сырттагы адамдарга болушунча неме кыласың, жакшы көрүнөсүң, бирок үйдөгүлөр эмне? Анткени баары бир мени үйдөгүлөр да деп коесуң да. Кудай сактасын. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه мындай деп айтат. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. Эгер бир жыйынга, чогулушка бара турган болсо, ошол жака эмне кылсын дейт? Салам берсин. فإذا أراد أن يقوم فليسلم. Анан туруп атканда дагы эмне дейт? Бул бизге жаңы пайда болуп атат да. Көпчүлүк учурда эмне болот? Адамдар кирип баратканда эле салам берет дагы, анан чыгып атканда акырын коен сүрөтүн тартып кетет. Бирок андай эмес деп атат. Эмне кылыш керек экен дейт? Чыгып атканда дагы салам бериш керек. Эмне үчүн десе айтып атат? Фалайсатул ула би ахакка минал ахирати. Анткени сенин биринчи саламың экинчи саламыңдан жакшыраак эмес. Мындайча айтканда биринчи саламың экинчи саламдын ордун басып койбойт. Ар бир саламдын өзүнүн неси болот экен? Орду болот экен. Демек, кирип атканда тынчтык калып атканда Алланын тынчтыгы болсун, амандыкта калгыла деген коштошуу мааниде болот дейт. Раваху Тирмизи. Иде үчүнчү адебине келдик. Эми бул биринчи адеби үйүңө киргенде ошол салам бер деп атат. Эми үчүнчү адеп эмне болуп атат? Үйгө кирип атканда ошол үйдөгү жашап аткан адамдарга ошол бир белги берип кой, кирип келет. Мен баланча келаткан экен деген туурасында белги берип кой дейт да. Үйгө киргенде эле мындай үстүнө мындай баса калып кире салат го, андай эмес дейт. Эмне кылсын? Ошол кирип атканда ошол өзүңдүн кирип баратканыңды билдире турган бир белги берип кой дейт. إذا دخلت دارك فأشعر من فيها بدخولك قبل وصولك إليهم. Эми айтып атат. Эми бул жакта бирөө жарым айтып калышы мүмкүн да, жанагы «Ида дахолта дарака» карасаңыздар, эгерде үйүңө кире турган болсоң, үйүңө кирсең, анда үйүңө кире электен анда кабар бер деп атат да. Мындай сөзмө-сөз алып карасаң, бири-бирине карама-каршылык болуп калып атат да. Ошондуктан бул жакта «Ида аратта духула» жанагы немеде аятта келгендей, не деп келет? Неме деп келет эле го? «Ида кумтум иля солати фагсилу вужухакум» деген аятта.
Демек ошо намазга турганыңарда деп түзмө түз которсоң, намазга турганыңарда бетиңерди жуугула деп атат да. Намазга туруп мен кантип бетим жуума берем. Ошондуктан эгерде сен ошо намазга турууну кааласаң, анда алдын ала эмне кылсын? Ошо бетиңди жуу деген. Бул жерде да ошондой маани болуп калат. Эгерде сен үйгө кирүүнү кааласаң, эмне болуп атат? Фашир ман фиха, ошол үйдөгү адамдарга эмне деп кабар бер? Ахбирхум бидхулика кабла усулика илейхим, ошол кирерден алдын, үйгө жетерден алдын, кирип барадан алдын кабар берип кой дейт. Анан бул жакта кабар берүүнүн бир түрлөрүн айтып кетет. Мисалы үчүн бут кийим менен бут такылдатып катуураак, же болбосо деп үн менен неме кылып коюу, же болбосо ассаламу алейкум деп алыс жактан кирип, неме эшиктин алдынан кирип баратканда салам берүү. Мындай чыкканда кыскасы эмне болсун? Кабар берип кой деп атат. Эмне үчүн кабар берип коюш керек десе айтып атат? Ли алла яртау би муфажаатика, сен кокустан кирип келип калсаң, алар чочуп кетиши мүмкүн. Ау такуна кал мутахаввини алфахис лахум, же болбосо сен не болуп калба? Ушундай алардын артынан изилдеп түшкөн адам катары, фахис деген изилдеген адамдар катары, ал мутахаввин дегенин мааниси бирөөнү бир мындай чыкканда кыянат кылып атат деп ошол адамга доомат коюуну мутахаввин деп коет. Бирөөнү мисалы үчүн сен кыянат кылып атасың деп бирөө адамга бирөө доомат кыла турган болсо, ошону мутахаввин деп коет. Ошо аларга бир мындай сен мындай кылып аткан экенсиң, мен жокто сен мынтип жөн эле жаткан турбайсыңбы? Эч нерсе пайдалуу иштер кылбай деген бир мындай неме кетип калбасын, ошондой нерседе болуп калбасын. Ошондуктан эмне дейт? Алдын ала сен кабар берип кой, алар даяр турсун дейт. Сени тосуп алганга, же болбосо сен менен көрүшкөнгө даяр болуп тургандай алдын ала кабар берип кой. قال أبو عبيدة عامر بن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. Абу Убайда радиаллаху анху айтат, бул Абдуллах ибн Масудтун баласы болгон. Ал айтып атат, кан аби, ай Абдуллах ибн Масуд, менин атам Абдуллах ибн Масуд мындай болот эле дейт, мындай кылат эле. Ида дахала дара истанаса, эгер үйгө кирерден алдын, үйгө киргизи келе турган болсо эмне кылмак дейт? Ошол жанагы үйдөгү адамдарга кабар берет эле дейт. Истанасан мааниси эмне экен? Ай аш'ара ахлаха деп атат. Бул жерде мындай суроо туулат да. Аш'ара ахлаху десе болбойт беле? Эмне үчүн ахлаха болуп атат? Ха деген домир каяка кетип атат? Кайсыга? Дарга кетет, дарга кетет. Ошол үй ээлерине кабар берип кой дейт. Аш'ир ахлаха, неме аш'ара ахлаха бима юнисухум, аларга бир кабар бере тургандай, алардын бир мындайча айтканда мындай чочутуп өрбөй тургандай кылып бир кабар берет эле деп атат да. Мындай көнүп юнисухум дегенде мындай бир мындай көнүшүп калат го адам. Ошондой мааниде колдонулат да. Ва такаллама, анан айтып атат, анан ошол жана кантип кабар берет эле десе, ошонун сүрөтүн дагы байындап берип атат. Ва такаллама, сөздөрдү айтат эле, салам берет эле, орафа саутаху, үнүн бийик көтөрүп деп мисалы үчүн ошонго окшогон нерселерди неме кылат эле. Эмне үчүн? Хатта юстанасу, ошол хатта юхбару, аларга кабар жетиши үчүн ушундай кылат эле. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, إمام أحمد بن حنبل төрт мазхабтын бирөөсүнүн жетекчиси мындай деп айтат: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحركن عليهم. Эгер үйгө кирүүнү каалай турган болсо, эмне кылсын дейт? Ошол жанагы жөтөлүп коюу деп, же болбосо үнүн неме кылып коюу, же болбосо ошол бут кийим менен катуу басып таң деп неме кылып басып коюу, ошондой кылгандыгы бул жакшыраак дейт. Эми бул жерден бирөө жарым ойлоп калбасын. Неме ушул нерсени гана кылыш керек экен депчи. Кээде мисалы үчүн катуу каар болгон неметсең бутуң менен немете албай, анан бутуңду сындырганга чейин катуу неметиштин кереги жок ал жердечи. Оорута тургандай деңгээлде. Же болбосо тамак оорутса немете албай кыйналып анда болду. 2-10 тең кыла албайт экен, кире берейин деген эмес. Ал жерде эмне кылып, иш кылып, несі болсо дагы белги берип коюш керек да. Бул ошол белгилердин эки сүрөтүн айтып кетип атат. Ушул гана болсун деген мааниде эмес. Максаты бул жерде эмне болуп атат? Белги берип коюш керек болуп атат. Именно ушуну гана кылыш керек деген мааниде эмес. Түшүнүптүрбү? Кала Абдуллах ибн имам Ахмад ибн Хамбалдын баласы Абдулла, бул дагы ушул имам немелерден болгон, бирок анчалык атасындай деңгээлде мындай улуу немелерден болгон эмес, эми илимдүү киши болгон. Айтат: "Кана аби иза дахала ай раджаа минал масжиди илал бейти." Атасын айтып атат. Атам эгерде ошол жана мечиттен үйгө кайтып келе турган болсом, эмне кылат эле дейт? Ядрибу бириджлихи qabla an yadkhula дар. Ошол үйгө кирерден алдын буту менен эмне кылып коет эле дейт?
biraz kavur berip ünün çıgarıp koyup эле hatta yusma darbu na'alihi li dukhulihi ila dar. Oşol janagı ünün çıgara turgандай kılıp, but kiyiminin ünün çıgara turgандай. Ne üçün? Oşol үйгө кирип атканын кирип аткандыгын кабарлаштыгы үчүн. Wa rubbama tanahnaha birok kedem mындай деп кылып койчу, эмне кылып үнүн жөтөлүп койчу. Li yu'lama man fid dari bi dukhulihi, үйдөгүлөргө кирип аткандыгын билгисиштик үчүн. Wa li hada мына ошол себептен, демек бул кабар берүү жакшы, бул динибизден талап экендиги болгондон кийин мындай деп айтып атат. Jaa fi sahihayni an Jabirin anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem айтып атат. Жабир радhiyallahu anh риwayat кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылган? Naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu laylan. Кечинде барып үйдүн барып такылдатып, чөчүтүп, үй бүлөсүн барып ошентип үйүнө кирип баруудан тыйган дейт. Ай an yatiyahum laylan min safarin aw ghayrihi ala ghaflatin. Мындай айтканда, ошол эч бир кабары жок болуп туруп, алдын ала үйдөн түнү басып баргандан да, мындай айтканда, түнү басып баргандан эмне кылган? Тыйган дейт. Кааннаху, бирок кандай кантип басып барат десе, кааннаху ятахавванухум aw yaltamisu atharatihim. Ятахавванухум деген мааниси эмне экен? Аларды бир мындайча айтканда кыянатчы, сен мындай кылып аткан турбайсың деген үстүнөн басып кире тургандай кылып, же болбосо алардын бир катасын издеп аткан адам сыяктуу кылып басып баруудан пайгамбарыбыз тыйган дейт. Эми бүгүнкү күндө неме жашоо өнүгүп кетти. Кандай болуп кетти? Мисалы үчүн телефон менен жазып койсоңуз болот, чалып койсоңуз болот. Жок, телефон менен болбойт, анткени булар мындай деп айткан десеңиз болбой калат да. Анда исламдын эмесинен, баглуулуктан, исламдын рухун түшүнбөгөн болуп калабыз да. Бүгүнкү күндөгү заманбап немелерди колдонсок болот.